Көкбөрү командасынын колдоп коштоп жүргөн жигиттерден экен. Ассаламу алейкум тууган. Ва алейкум ассалам. Баткен кечен келипсиңер да колдоп. Колдоп келдик. Акча жагынан эмес, моралдык жактан дагы. Дух бериш керек да балдарга. Негизи бул аңыз табыш керек көкбөрүдө. Бар экен. Болбосо өзүм деле ат минип улак тарткан деле жигиттерден эмесмин, бирок ушуларды көрүп сууктанып ушулардын аркасында жүрөм да. Ушундай жигиттер ушул 5 уулум бар, 5 уулуман бирөөсү улакчы болсо ушулар кийин жардам берип коебу деп улакчы болом. Ошого эми Кудайым буйруса бул экинчи эле оюну болду, экинчи орунга жетти. Бул абдан чоң жетишкен. Буйруса эми колдон келген жардамыбызды беребиз, ушу мектепке балдарыбызды беребиз. Ойдо ошондой да. Негизи көкбөрүнү оны өнүктүрүш керек, кыргыздын мурасы болгондон кийин өнүктүрүш керек деп ойлойм. Булардын негизи жылкы маселеси бар. Ат жагы? Ат жагы. Анан эми алайдагы балдар көбү тажрыйбасы бар балдар да. Ойноп калган, высший лигада ойногон, первый лигада ойноп жүргөн балдар көбү. Буларга тажрыйба эле. Бөлөк эчтеке керек жок. Булар желаниясы бар балдар. Утабыз деген желаниясы бар. Тажрыйба эле болду. Тажрыйбасын эметсе, көбөйт болсо болду. Алат. Жүзүндө да балким ойдо бар. Бир эки встреча өткөрөбүз го көкбөрү. Бөлөк командалар менен, сборный командалар менен жеке-жеке ойноп. Ошондой болуп атат. Турнирден сыртка да? Турнирден сыртка. Себеби ал тажрыйба алмаш. Тажрыйбада. Мактанычуу нерсе. 20 команданын арасынан экинчи орунга жетиш ал. Чоң жетишкен. Бизде мындай катуу эме билгенде мен өзүм Московский райондомун. Аксоо команда ошондой чыккан бир убакта. Туруп экинчи орунга чейин чыгып барган, Бакбат менен ойноп койгон. Булар деле ошондой кылды, эми токтотпош керек да. Толду кичине. Болбосо аякты эле ошо жардам берип көмөктөлүштөн ой бар болчу. Эми буйруса көкбөрү мектептен 7 областтын биримдиги экен негизи. 7 областтын балдары бар. Бул мектептеги бирөө мактанып бул жактын балдары деп мактана албайт. 7 област биримдиги. Ошол себептен ушуларды колдоп алып жүргөн ошол жагат. Ушул балдар менен биринчи таанышкам, өзү оюнчулар менен таанышкам биринчи. Анан ошол себептен эле булар жардам берип, ошо кете албай калабыз го дегенден эле анан болгон салымыбызды коштук. Эми бул мектеп деген макамды алып жүрүүнүн өзү эле бир чоң жетишкендик го дейм. Чоң жетишкендик. Кыргызстанда негизи ачылды дегенде эле биринчи видеосун көргөндө эле Белек Мукаевдер абдан жаккан да. Себеби ушул керек болчу бизге. Казакстанда Көкпар академиясы бар. Бизде мектеп да жок болчу. Мына мектеп бар. Буйруса алдыда бар деп. Иш-чара туура эле көрүнүп атат деп ойлоп атам. Балдар негизи аттын баасы кетип калган убагында. Азыр аттын баасы машинаны анча баалабайсың. Себеби машинаны да чогулткозо болот. Ат бир эле туу. Ошол себептен буга чоң салымыбыз керек. Анан пайдасы болот. Баракелде. Бир тууган баракелде. Өтө идем менен колдоп жүрүпсүң, идемиң суубасын. Кийинки оюндарга Кудай буйруса ийгилик каалайбыз. Буйруса утабыз го деп ойлойбуз да. Баракелде. Ийгилик.